Ошто студенттер бойкот кылган Империалдын ээсине кылмыш иши козголду. Компания өзү мыйзамсыз, лицензиясыз, келишимсиз, анын үстүнө салык төлөбөй иштеп жаткан. Бизди 9-июнга чейин отправка кылмак тургай эч кандай жооп да берген жок. Мен менен тең 300 адам алданып калып аталды. Силерге кайрылуудан максат Империал окуу борборун жаап бергилер, потом эжике бизге компенсация төлөп берсин. Ушул кетирген убактыбызга, которгон акчабызга бардык расходдорду төлөп беришин суранабыз. Империал 2017-жылдын аягында иштеп баштаган директору Назгүл Бакир кызы. Баары адаттагыдай окуу борбору тил үйрөтөт, андан кийин 3 же 8 айлык башка программалар менен Германияга кетирет. Инстаграмдагы баракчасына такай жакшы отзывдарды чыгарып активдүү алып барышат. Мындан 7 жыл мурунку студенттердин архивдик сүрөттөрү дагы бар экен. Бирок Империалдын чет өлкөгө жарандарды ишке орноштуруу боюнча лицензиясы былтыр декабрда эле токтогон. Буга карабастан Бакир кызы бул жылы студенттерден курстарга жана көрсөткөн кызматына акча алууну уланткан. Кызыгы 9 жыл аралыгында Империал бир жолу гана уруксат алган экен. Нааразы болгон студенттердин айтымында окуу борбору менен алардын ортосунда эч кандай келишим болгон эмес, кете албай калгандар көп. Мен 2 жылдан бери иштейм, 2 жылдан бери түзүлгөн эмес. Мен ошол 25-жылы студенттер барбай калгам. Германияга барбай калган студенттердин катарын толуктайм. Биздин группадан көп эле кеткен эмес, 17-18 студент болсо, ошонун 2-өсү же 3-өсү эле кеткен. Бул компанияга 8 жыл мурун алдандык дегендер дагы бар экен. Айрымдары Германияга баргандан кийин ишсиз калганын бизге айтып беришти. Окуу борборунда көп жылдан бери иштеген Акнар Замирбек кызы акыркы 2 жылда ишке кетпей калып калгандардын саны көбөйгөнүн тастыктады. 3-июнь уча тургандары бар, 10-июнь, 15-июнь, 20-июнь уча тургандар бар, бирок алардын дагы деле колунда документтери жок. Документтери келгендер уже алып кетишкен Германияга. Германияда иштеп атышат азыр алар. Бирок алардан тышкаркы бизде студент аябай көп бул жактачы. Ошондуктан бул жерде ушундай маселе жаралып атат. Биз директорго кирип сурай албадык ал нерсеничи. Себеби дайыма киргенибизде эле бизди урушат. Бизге ар кандай нерселерди айтат. Бул атамын, жылдырып атамын, берип атамын дейт. Акырында уже биз директордун сөзүнө дагы ишенбей калдык. 8 айлык менен 2 жылдан бери кете албай жүргөн студенттер бар. Менин өзүм окуган студенттерим кете албай жүрөт. Мага ыйлап келип жүргөн күндөрү болгон алардын дагы. Студенттер эле эмес, окуу борборуна мугалимдер дагы нааразы. Алардын айтымында Бакир кызы мугалимдерди келишимсиз иштетип жүргөн. Акчаны накталай же өздүк эсептерге которуп, ортодон салыкка деп акча дагы кармап калчу экен. Ачык бюджет сайтында Империал 2025-26 жылдары салык төлөгөнү тууралуу маалымат жок болуп чыкты. Бул компания бул аралыкта эч кандай салык төлөбөгөнүнөн кабар берет. Студенттердин көбү күзүндө 10 миңден, ушул жылдын жазында 30 миң сомдон Империалга төлөшкөн. 7 айдан 9 айга чейин 3 миң сомдон тил окушкан. Баш аягы курстар жана документтер менен 60 миңден 80 миңге чейин каражат коротушканын айтышууда. ызы-чуу чыккан 3-июнь күнү Бакир кызы айрым студенттерге кызмат акыга төлөнгөн акчаларды кайтарып берип, доом жок деп тил кат жаздырып алган. Империал акчаларды кайтарып берген күндө деле студенттердин 1 жылга жакын убактысы кетип, орто жолдо калышты. Империалда деги эле ишке орноштурууга квота болгонбу? Жүздөгөн студент эмнеге орто жолдо калды? Келишими жок студенттерди чет өлкөгө кантип кетирмек? Салыктар төлөнгөнбү? Бул суроолорду Ош милициясына тапшырдык. Алар 209 алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, азыр тергөө жүрүп жатканын билдиришти. Ошол эле суроолорду биз Империалдын директору Назгүл Бакир кызына бердик, бирок жооп берген жок. Негизи эле чет өлкөгө ишке же окууга кетүү жоопкерчиликтүү мамилени талап кылат. Жөнөкөй эле лицензияны ала албаган компания эртеңки күнү кантип студенттерди иш, жатакана менен камсыздап, коопсуздугуна жооп бермегиле. Ошондуктан компанияны жакшылап текшерип, мыйзамдуулугун сөзсүз караңыз, келишим түзүңүз. Компаниянын лицензиясы барбы, жокпу оңой эле текшерип койсо болот. Мигрант Кежи сайтына киресиз дагы жеке менчик компаниялардын тизмесин басасыз. Ал жактан сиз барганы жаткан өлкөгө кайсы компания жибере алат жазылып турат. Бул мамлекеттик жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун расмий сайты. Эгерде сиз компаниялардан күмөн санап же алданып калган болсоңуз, дал ушул борборго кайрылсаңыз болот. Алар арыздын негизинде компанияларды текшере алат. Сиздин Оштогу окуя боюнча пикириңиз кандай? Сөзсүз комментарий жазыңыз. Бул видеону бөлүшүңүз жана бизге катталганды унутпаңыз.